Бүгін 1 апрель, кеше күні 12-ден кейін 1 апрель башталғанда концерттің сахнаның артында Айзада экөөбүз атайын сүйлөшүп, кішкене елге тамаша кылалы деп атайын 1 апрель байрамында сіздерді кішкене тамашаға салалы деп атайын кеше күні айтып қойғанбыз. Бүгін интернеттің бардығы ар кандай неме болуп атат. Анан бүгүн Самара шаарына айтып кал дедик. Ооба, бул болгону тамаша болчу, Нурмат менен бул сүйлөшүлгөн болчу. Нурматтын өзүнүн девушкасы менен өзүнүн жигитин бардык. Көрдүңүзбү? Сиздер серьезно болуптур. 1 апрель болчу, чоң рахмат сиздерге. Урматтуу бер туугандар, 1 апрель күлкү күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ооба, кечээ күнкү болгон окуя жөнүндө аябай көп куттуктоо келип атат. Чоң рахмат. Буюрса ал күн дагы келет деген үмүттөбүз. Бирок Нурмат экөөбүз чыныгы сахнадагы достордун бирибиз. Концерттин алдында экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Атайын бир элди бир тамашага салып көрөлү деп алдын ала сүйлөшүп алган. Сахнага Айзада билчи, ошон үчүн эмоциясы билдирбей турбады кайран кыз. Ооба, ошол себептерден Нурматтын фанат кыздары дагы мени аябай жамандап атат. Сен эмне кыласың, сенин улуу көрүнөт, сен жеп койгончу. Сапарга чыкканда билесиң деп коет го мен өзүм. Айзаданын мүнөзү сонун аял затына тиешелүү бир сонун сапаттары бар. Силер ойлогондой эмес. Кечирим сурайбыз, эгерде кимде ким жүрөгүңүздөргө жакын кабыл алсаңыздар, бул кабарды эртеби кечпи сөзсүз угасыздар деген үмүттөмүн.